Саламат саңарбы сүйүктүү окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Силер менен мен Албаева Айжан. Бүгүнкү сабакта балдар кыргыз тили жөнүндөгү Самара Насырованын төмөндөгүдөй ыры менен баштагым келди. Менин тилим эзел тилин улуу тил, улуулугун, сулуулугун тыңдап бил. Улуу тилди бурмалабай урматтап, ушул тилде эркин сүйлөп ырдап жүр. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы ата тооштун маанисине карай бөлүнүшү белгисиз ата тооч. Бүгүнкү сабакта балдар белгисиз ата тооч боюнча түшүнүк аласыңар, сүйлөм ичинде белгисиз ата тоочторду таап талдай аласыңар, өз алдынча иштегенге аракет кыласыңар. Анда өтүлгөн темаларды кайталап алалык. Силерге төмөндөгүдөй суроолор. Биринчи, ата тооштун маанилик түрлөрү. Экинчи, аныктама ата тоочторго кайсы сөздөр кирет? Үчүнчү, аныктама ата тооштун синтаксистик милдети. Анда белгисиз ата тооч деген эмне? Көңүл буругабыз. Заттардын, кубулуштардын жана алардын ким эмне экендигин, сан өлчөмүн, сыпатын, ордун, мезгилин так көрсөтпөстөн болжолдоп, бүдөмүк күдүк көрсөтүүчү ата тооштор белгисиз ата тооштор деп аталат. Белгисиз ата тоочторго кайсы бир, кимдир бирөө, алда кандай, алда эмне, алда ким, качандыр бир нерсе, кандайдыр бир, кай бир, кээ бир, бирдеме, балан түкүн деген жана башка сөздөр кирет. Белгисиз ата тооштор сүйлөм ичинде төмөндөгүдөй синтаксистик кызмат аткарат. Ээлик, кимдир бирөө келди, кимдир бирөө. Анык тооштук, кай биринин колунда китеп, кимдин колунда, кай биринин. Толук тооштук, бир нерсени айтканы турам, эмнени, бир нерсени. Демек балдар белгисиз ата тооштор ээлик, анык тооштук, толук тооштук милдет аткарат экен. Белгисиз ата тоочтор сурама ата тооштор менен бир жана алда деген сөздөрдүн айкалышы аркылуу кээде сурама ата тоочторго дыр мүчөсү уланып да жасалат. Мисалы, качандыр бир, качанкы бир, кимдир бирөө, кандайдыр шек санады, бөлмөгө алда кимдир келди. Эми балдар силерге төмөндөгүдөй тапшырма. Машыгуу иштери. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн белгисиз ата тооч катышкан сүйлөмдөрдү гана көчүрүп жазгыла. Кийинки тапшырма окуу китебиңердеги 398 көнүгүү. Төмөнкү белгисиз ата тоочторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Анда балдар мына ушул берилген тапшырмаларды аткарып мага жөнөтөбүз. Силерге ишенем. Силер жоопкерчиликтүүсүңөр. Балдар, кыргыз тилибизди сүйөлү, таңтайлы, аны барктайлы. Анда эмесе ушу менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.